Өлкө аймагындагы соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Түз эфирде кабар маалымат программасы. Аны мен Шергазы Турдукулов алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Баткен облусунда жугуштуу оорудан бир адам каза болду. Башка облустарда өлүм катталган жок. Ойлонбой сүйлөп, онтобой ооруга чалдыккандар. Өлкө башчы жарандык коомду жоопкерчиликтүү болууга чакырды. Уштай жаман сөздөрдү айтышат. Интернет окусаң жөн эле көңүлүң айнайт. Улуттук гвардиянын офицерлери 7 жоокерди сабаган факты болгон тергөө иши уланууда. Баланын күйүтү, акыйкаттык издеген эни 7-каналга кайрылды. Өлкөдө коронавирустан айкандардын саны күндөн күнгө көбөйүп, илдетке чалдыккандар менен каза болгондордун саны азаюуда. Ошол эле учурда ооруканада 6000ден ашуун адам коронавирус жана пневмониядан дарыланууда. Акыркы 24 саат ичинде өлкө аймагында 135 кишинин коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Алар Бишкек шаарында 35, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 21, Ош облусунда 13, Талас облусунда 3, Нарын облусунда 3, Ысык Көл облусунда 15, Жалал Абад облусунда 25, Баткен облусунда 19 учур катталды. Оору жайылган март айынан бери вируска кабылган кыргызстандыктардын саны 41991 болду. 17 август 2020 жылга карата Кечээден бери илдеттен бир оорулуу каза болгон. Ал Баткен облусунун тургуну. Башка облус аймактардан өлүм катталган жок. Акыркы маалымат боюнча илдеттен каза болгондордун саны 1496га жетти. Республикада стационарларда COVID-19 илдети менен 6124 бейтап дарыланып жатат. Алардын ичинен 1443 лаборатория тарабынан тастыкталгандар жана 4681 клиникалык эпидемиологиялык жактан тастыкталгандар. Илдет менен күрөшүп жаткан дарыгерлер арасында да жуктуруп алгандар токтой элек. Бүгүн да бардык облустан бирден дарыгер вирус жуктуруп алган. Жалпы алардын саны ушуну менен 3035ке жетти. Алардын ичинен бир суткада 5 медициналык кызматкер ооруканалардан айыгып чыкты. Ал эми үй карантинден айыгып чыккан медициналык кызматкерлердин саны 9-ду түздү. Жалпысынан республика боюнча 2342 медициналык кызматкер ооруканадан айыгып чыгарылды. Күндөн күнгө сакайгандар көбөйүп, оору жуктургандар менен дарттан айыга албай акка моюн сунгандардын саны азаюуда. Бирок карантиндик эрежени сактоо зарылдыгы бар. Анткени жуктуруп алгандардын баары байланыштан улам сактануу эрежесин аткарбагандан келип чыгууда. Бүгүн өлкө аймагында коронавирустан 261 адам айыгып, ооруканадан чыгарылды. Муну менен жугуштуу илдетти жеңгендердин жалпы саны 34567 болду. Айжамал Олжобай кызы, Кыялбек Мурзахматов, 7-канал, Ош. COVID-19 менен күрөшүүдө алдыңкы сапта иштеген дарыгерлердин дагы бир тобу Ысык Көлгө жөнөп кетти. Бул туурасында Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Борбор кала жана региондордон келген 202 медицина кызматкери 7 күн бою Кыргыз Берметинин жээгинде Алтын жай пансионатында эс алып, ден соолугун калыбына келтирип кайтышмакчы. Бул иш-чара инфекция очокторунда иштеген медицина кызматкерлери үчүн реабилитациялоо жана ден соолугун калыбына келтирүү боюнча иш-чаралардын алкагында уюштурулуп жатканы белгиленет. Күчтүү жарандык коом жана сөз эркиндиги кайсы гана өлкөнүн болбосун өнүгүүсүнө жакшы түрткү болот. Ошондуктан күчтүү жарандык коомдун жана сөз эркиндигинин өнүгүшүнө жол ачып берүү керек. Мындай пикирин өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков билдирди. Деген менен соңку учурда социалдык тармактарда бийлик өкүлдөрүнө маданиятсыз, агрессивдүү маанайдагы видео кайрылууларды жолдогондор көбөйүүдө. Айрымдар мындай кайрылуулар саясий маданияттын жетишсиздиги, сөз айтаарда анын жоопкерчилиги дагы эске алынышы керек дешүүдө. Эң башчыбыздан баштап, президентибизден баштап көп ага азыр кайрылып атышат, ичинен кан өткөндөн, каңырыгы түтөгөндөн. Бул кайрылуу менен мен Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековго жана жалпы кыргыз элине кайрылууну туура көрдүм. Президентке мезгил менен сын айтып жаткан журналист, блогерлер же жарандык активисти укук коргоо органдарына чакырып калганы, алардын сурак бергени, айткан сөзү үчүн кечирим сурагандары тууралуу суроо узатылган. Ажонун айтымында сөз эркиндигинин артында чоң жоопкерчилик бар. Айрым эксперттер мындай кайрылуулар биздеги саясий маданияттын өсө электигинен кабар берет деген пикирде.
Biz erkinlik degендери өзüm билем, өтүм тергеулемдер, ооз берген бар ротто атышат. Эми болгондо да тимели балис сөздөрдү айтышат. Адамдын аброюна шек кетирет, адам кечилигине бурукмуштай жаман сөздөрдү айтышат. Интернет окусаң жөн эле көңүлүң айнайт. Бул өзү бизде коомчулукта дагы жана масык маалыматта дагы мындай саясий туруктуулук, саясий маданияттын жоктугун билгизип атпайбы. Мен айтпайм президентти сынабалы, сынасын, бирок бир маданият сөзү менен айтып эле кебес менен мууздагандай кылса да болот да. Кыргыздын укмуштай бай сөздөрү бар да. Өлкө башчы өз милдетин аткарып жатат. Ошол эле кезде күч органдары дагы өз ишин жасап жатат. Журналист же активист сындап жазат. Сын айтууга же бир кемчилдик, артыкчылыктарды ачыктоого мүмкүнчүлүктөрү бар. Деген менен аша чаап кордогонго болбойт. Жээнбек болобу, Ташмат болобу, Акмат болобу биздин конституцияда президент деген бул өзү Кыргызстандагы кызматтардын эң жогорку тепкичинип турган киши деп жазылып турат. Президентти сынаганга уруксат бар, бирок аны кордогонго эч кандай уруксат жок. Себеби президент жанагы туу, герб, гимн катары эле мамлекеттин символу, белгиси болуп эсептелет. Мына кээ бир өлкөлөрдө президентти мой президент деп кетишет, менин президент деп атышат. Эми президентте кемчилик бар. Бирок ал жалгысы кемчилик болсо, өлкөдө жалгысы президент күнөөлүү эмес, анда өкмөт деген бар, жогорку кеңеш деген бар. Акыркы учурларда социалдык тармактардан сын айткандар, орунсуз кайрылуулар көп болууда. Арасында негиздүү айтылган сындар да бар. Бирок басымдуусу демократиянын чегине чыккан таризде иш алып барышууда. Мындан улам бир тараптуу кызычылыктар болбош үчүн мыйзам менен корголуусу керек дешет. Эми өткөндө жогорку кеңеш жанагы маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам кабыл алганда коомчулуктар баары каршы чыкпадыбы. Ошон үчүн мен да болгом. Эми ошондо президент Жээнбеков ушу элдин үнүнө кошулуп, пикирин менен бирге болуп, ал мыйзамга кол койгон жок. Баары бир мына массалык маалымат каражаттары менен бийликтин ортосунда мамилени рааттаган, тартипке салган. Андан эч ким мындай бир азап тартып калбай, бар кызыктарды камтыган бир мыйзам бизге керек болуп турат. Ошол эле учурда күч органдарынын арасында бөркал десе баш алгандар жок эмес. Сөз сүйлөгөндө эле барып баса калып кечирим сураткан фактылар болууда. Айткан сөзүнөн кайтып алгандар ойлонбой ооруга чалдыкканын айтып котулуп жатышат. Акыркы учурда бул жагдайдан улам өзүнүн атына иштегендер да болууда. Тартиптин жоктугунан дагы. Президент интип атса да болбостон, ошону эмне президент айтты деп атасызга. Мен ишенем, аны президент айткан жок. Өзлөрү же президент кошоматчы кылалар, жагал деп атап, өзлөрүнүн дагы алардагы маданият жоктугу. Шак бир катуу айтып койсо, жанагы суракка алгандык, бул да маданият, бул дагы тартип бузгандык болот. Мына ушуну да мыйзамда караш керек. Эгер катуу кандай айтса дагы, аны суракка алып, тиги отургузбастан жөнөкөй сүйлөшүп койсо болбойбу? Бир мамлекеттик орган. Жосы мисалы ошол эле өкмөттүн, жосы президент аппаратынын жана басма сөз кызматы дегендер бар. Сүйлөшүп түшүндүрүп койсо болобу? Коомчулук ар бир жаран эл алдында кандайдыр бир билдирүү менен чыгып жатып, башканын жоопкерчилигин талап кылып жатып, өзүнүн да жоопкерчилигин унутпаса дешет. Сынды айтып жаткан жарандык активисттер да өз жоопкерчилигин билүү керек. Саясий же жөн гана адамдык маданияттын алкагында талаш. Сын болсо жарандык позиция бийиктейт. Ошондо гана демократиялуу өлкө түптөлмөк. Айжигит Матраимов, Калыс Бактыбеков, Азиз Самарбеков, 7-канал, Бишкек. Ош облусуна жаңы жетекчи дайындалды. Жаңыдан дайындалган өкүл эмгек жамаатына 17 августта тааныштырылып, ага вице-премьер-министр Акрам Адумаров, район өкүмдери жана облустагы мекеме ишканалардын жетекчилери катышты. Байыш Юсупов 2013 жылдан бери өкмөттүн Ош облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары болуп иштеп келген. Ага чейин Кара Суу районунун акими болуп, жана Пахта тармагындагы ишканаларда да эмгектенген. 63 жаштагы Байыш Юсупов кесиби боюнча жеңил өнөр жай тармагынын инженер-технологу. Өкмөттүн облустагы мурунку өкүлү Узарбек Жылкыбаев 7 августта парламенттик шайлоого катышуу максатында өз каалоосу менен кызматын тапшырган. 22 июнда Байыш Юсуповдун бир тууган карындашы Сантала Таматова Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчиси болуп дайындалган. 1 миллион 300 000 халкы бар, 1 миллион 400 000 жакын халкы бар. Обласыбыз көрсөткүчүнөн мына өнөр жай көрсөткүчүнөн ушундай бир төмөн болуп турган. Ошон эң бир көйгөйлөрдүн бири инвестицияны тартып, өнөр жайды жандандырып, өзгөчө ушул токен өнөр жайларды жандандырып туруп, ушул көрсөткүчтү мен Кудай кааласа ойлоймун ушул жакын арада ушул Ош областынын активи менен, акимдер менен мына жаңы ишканаларды куруп, жаңы жумуш орундарды түзүп туруп, ушул көрсөткүч болбоду дегенде биз өзүбүздүн бир 15%га чыгарышыбыз керек деген чоң мен милдет.
Ош шаарындагы дагы бир көп кабаттуу үйдүн курулушу чыр чатактары менен коштолууда. Салиева көчөсүндөгү тургундарды жаңы курулуучу үйдүн бийиктиги жана башка эски үйгө жакын жайгашуусу кооптондурууда. Ансыз да балдар аянтчасы унаа токтотуучу жайы жок көп кабаттуу үйлөрдүн айланасындагы жердин тартыштыгы көйгөй жаратып келген. Ал эми Нурзаман компаниясы курулушка тоскоолдуктар улана берсе, күч түзүмдөрүнө кайрылууга аргасыз болоорун билдирет. Жаңы төптөлүп жаткан курулуш шаар тургундарына кооптулук жаратып баштады. Мындан улам алар нааразы болуп чогулушкан. Курулуш Уркыя Салиева көчөсүндө башталган. Анда аралык сакталбай, каталабасын казганда эски үйлөргө таасир этип жаракка кетет деп кооптонуп жатышат. Нурзаман деп жакшы компанияда угуп аттык эле. Анан ошол жерге үй салып атып эле бир оз же элге кеңешпей, же ошол жерде элдин сөзүн угуп койбой эле, чаңытып эле үйлөрдү бузуп эле башлаганына аябай нааразы болдук. Мен ошол санитарно гигиеналык эрежелерге салыштырып көрсөм, бул жерде такыр дал келбейт. Я вам вот так честно скажу, да? Биздегилердин акыбалы жетпейт экен. Мен мына Ош мэриясына дагы жаздым Facebook баракчадан. Кыргыз өкмөтүнө дагы жаздым Facebook баракчадан. Эч кандай жооп жок тилекке каршы. Болду, ушулардан анан эч кандай бизге жанагы ответ да келген. Адамдардын колдору менен коюлган бардыгы. Биз баарыбыз каршыбыз бул үйгөчү. Себеби дегенде бул жерде көбүнчө карыгандар, анан жаш балалар жашайбыз дагы. Бизге эч кандай мүмкүнчүлүк бербей атат. Үндөр, шум, кичинекей балдарыбыз коркуп атат бул жерден. Үн чыккан сайынчы уйку жок балдаргачы. Ошон үчүн бизге бул үйдүн курулушунун деги кереги жок. Мурат Ызабеков 14 кабаттуу жаңы курулуш башталбай жатып, күндүн нурун тосуп койгондугун айтат. Үйүндөгү балдар бөлмөсүнө азырдан эле күн тийбей калган. Бул жак мен солнечный сторонан элем. Азыр мен курулуш башталбай туруп, забор менен тосду эле, күн тосулду. Эртең курулуш болуп үй курулуп көтөрүлсө, мен кандай кылам? Вообще күн тийбей атат да, бул жер тийбей калат анда. Азыр ушу забордан эле ушунча болуп атат. Ал эми Лидия Арутунян акыркы бир айдан бери үйүндө пайда болгон жаракалардан кооптонууда. Эгерде курулуш жанданса, мындай көрүнүш дагы көбөйөбү деп чоочулап турган кези. Трещина вот от стройки, которая идет сейчас за нашим домом. Это одна трещина. Тут вот в углу тоже есть трещина наверху. Сейчас вот на балконе, на лоджии тоже. Тургундардын кооптонуусу канчалык негиздүү экени азырынча белгисиз бойдон калууда. Анткени азыр жерди бошотуп, мурдагы имараттарды сүрдүрүп курулушка даярдыктар гана жүрүүдө. Катлабан казылып баштагандан тарта экотехинспекция келип текшере алат. Ага чейин жашоочулардын арызынын негизинде шаардык мэрия экинчи жолку текшерүү иштерин жүргүзүүдө. Учурда комиссия иликтеп жатыптыр. Курулуш жүрүлгөн жерде, ошол жердеги жакын жашаган адамдардан обязательно каршылыктар болуп атат да, там мүмкүн болушунча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Өзүңүздөр билесиздер, Ош шаарынын территориясы аябай тар. Эми түндүк тарабы 3,5 метр казылат, түштүк тарабы 5,5 метр казылат. Таасир этпейт. Но долбоордо каралган, бизде жана архитектуралык нормалар бар. Бул үйдөн канча аралыкта туруш керек, башка үйдөн канча, ошонун баарын долбоордо каралган. Бирок Нурзаман компаниясы экспертизадан өткөрүп текшерткенин, бардык талаптар аткарылганын кошумчалайт. Буга чейин нааразы болгон тургундар компаниянын бир күндүк ишин тоскоолдукка учуратышкан. Эгерде мындай тоскоолдуктар улана берсе, укук талаасында сүйлөшүүгө аргасыз болушаарын айтат. Эми кечээ биздин ишибиз токтоп калды. Бизди чыгымга келтирди. Да мындай кайталана турган болсо, биз дагы тиешелүү органдарга кайрылып чара көрөбүз. Элдердин макулдугу алынат деген бир дагы мыйзамда жоктугуна байланыштуу алынган эмес. И бул коомдук сайтка жарыяланган. Ош шаарында 40тан ашуун көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу жүрүп жаткан жерлер бар. Алардын 14-ü гана мыйзамдуу, калган 26-сынын иши сотто каралып жатат. Роза Акматжан кызы, Бахтияр Асылбек уулу, Мирзат Нуманов, 7-канал, Ош. Баткен облусунда жыл сайын 30 чакырым жол оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп келген. Өлкөдөгү пандемияга байланыштуу аталган жолдун 18 чакырымы гана оңдоп түзөөдөн өткөн. Мындан сырткары ички жолдордун узундугу 730 чакырымды түзүп, анын 450 чакырымы оңдоп түзөө иштерине муктаж болуп турат. Жолдордун абалы боюнча аймактык кабарчыбыз баяндайт.
Бул Карабаг айыл аймагын Баткен шаары менен байланыштырып туруучу жол. Мындан 10 жыл мурда эскилиги жеткен асфальты сүрдүрүлгөн. Мына ошол убакыттан бери айдоочулардын түйшүгү көбөйгөн. Бул асфальттын өзүнүн качан басылганын мен билбейм, мен азыр эликке чыкканмын. Бул жолда экен, бир эле жайга урсаң бир жери бузулат экен. O yerine onda bütünçen dağın bir yeri buzlat. O başka jakta ходойдуну bir жылда bir kılsa biz bir ayda bir kılıp turarız da şöndüm. Жараксыз жолдон жапа чеккен айдоочулардын катарын Азам Жороев да толуктайт. Ал такси кызматында эмгектенип, үй бүлөсүнүн киреше булагын толуктап келет. Жолдун абалы начарлыгына байланыштуу 1 ай ичинде тапкан каражатын кайра эле унаа тетиктерине жумшайт. Mana биздин жолдор нече жылдан бери оңолбойт. Ушундай. Mana бuyагы мында чаңып атат. Буякка барсаңар ямалар көп. Hiçbir oңдойын деген bir çoңдордан bir жардам жок. Bir жолу, эки жолу кароодон өткөзөбүз унаабызды. Мына кечеэле мына 2003 сартдадык ходовойго. Мына чукур чакыр анаяка барсаңар чукур чакыр керекчи ямалар. Буга чейин айылдыктар бир нече жолу жол көйгөйүн айтып жергиликтүү бийликтин эшигин каккылашкан. Бирок куруу убада берип, азыркы убакытка чейин жолго асфальт төшөлгөн эмес. 20 жылдан бери ушундай кыйынчылыкта. Жол оюлуп, бирок асфальт болгон мурун болгон да. Buzulup kasa olacağını gördüğünüz ötken yolu, kadak yol. Şu kadar aytağız, için kulak salmaydı hatta. Ayağının akımçılıkı azandık, başa çıktık, kara atağız. Ne degen cevap verdi? Kulağız, karayız deyit, anan karagan adam yok da. Bana kışlak işlerini başka ayılları kılıp ötedi, bana şehitli ögeyi burada kap gitti de. Teknikalarda gördünüz mü? Bugün eten katlasa remont, обязательно o remont gereken. Bişkekten keledi, ödanı beret. Mandaqlauыз дейт, елді алдап қойып кетіп қалады. Шумен қалды. Жолда ремонт болбойт. Айылдыктарды түйшүккө салган жол маселеси тийиштүү кызматтарга жеткен. 12 чакырымды түзгөн жолго асфальт төшөө үчүн долбоор жазылган. Бирок акча каражаты тартыштыгына байланыштуу токтоп турганын айтат. Долбоору даярдалган, бирок азыркы күндө транспорт жана жолдоо министрлиги донор издеп жаткандыктан, ал Ералык Мандеги жол болгондуктан, ага көп каражат керек болгондуктан ошол транспорт жана коммуникация министрлери ал жолго донор издеп жатат. Өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков Баткен облусуна болгон иш сапарынын алкагында Кызылкая шаарындагы 3 чакырым жерге асфальт төшөлүп жаткан жолдун абалы менен таанышкан. Бүгүнкү күндө облус аймагында 6 чакырым жол оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Анын жалпы суммасы 38 миллион сомду түзгөн. Мындан улам аймактагы ички жолдордун оңдолуусун катуу көзөмөлдөө керектигин тапшырган. Айжамал Мурзадолат кызы, Манас Исмаилов, 7 канал, Баткен. Президент Сооронбай Жээнбеков салыктык туумдарды жана камсыздандыруу төлөмдөрүнүн айып пулдарын кечүү боюнча мыйзамга кол койду. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Белгилей кетсек, кошуп эсептелген пайыздар туумдар, салыктык санкциялар боюнча карыздарды, камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча айып пулдарды кайра түзүмдөштүрүү жөнүндө мыйзам жогорку кеңеш тарабынан 25 июнда кабыл алынган. Документте коронавирус пандемиясынан кесепетин жоюу боюнча антикризистик пландын алкагында өкмөт сунуштаган. Аталган мыйзамга ылайык 2021 жылдын 1 июлуна чейин салыктардын бардык түрүнүн жана социалдык камсыздандыруу төлөмдөрүнүн негизги суммасы төлөнсө, мамлекет буга чейин өз убагында төлөбөгөнү үчүн салынган айып пулдарды жана туумдарды толугу менен кечет. Эгер 2021 жылдын 31 декабрына чейинки мөөнөттө негизги сумманы төлөсө, айып пул менен туумдардын 50% кечирилет. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет жана 2021 жылдын 31 декабрдан чейин колдонулат. Бишкекте адам өмүрүн алган автокырсык катталды. Видеодон жол четинде жаткан аялды көрүүгө болот. Анын жанында милициялар жана окуянын күбөлөрү турат. Кайгуул милициясы кызматынын башкармалыгы билдиргендей, кырсык бүгүн түнү Чыңгыз Айтматов проспекти менен Гагарин көчөсүнүн кесилишинде катталган. Каза болгон айым 35 жашта. Айдоочу кырсык болгон жерден кетип калган эмес. Анын унаасы айып короого киргизилип, тергөө башталганы маалым болду. Улуттук гвардиянын офицерлери 7 жоокерди сабаган факты болгонун куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын басма сөз катчысы Гүлзат Жарашева ырастады. Анын билдирүүсүнө караганда, окуя ушул жылдын июль айында болгон. Чатака улуттук гвардиянын аскер бөлүктөрүнүн биринин 2 офицери жана келишимдик негизде иштеген 2 кызматкер аралашкан. Ички иликтөө учурунда 7 жоокер 16 июлдан 21 июлга чейинки аралыкта сабалганы белгилүү болгон. Жарашева окуяда жоокерлердин саламаттыгына анча көп доо кетпегенин кошумчалады. Топтолгон материалдар Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасына өткөрүлүп берилген. Учурда иликтөө уланып жатканы кабарланды.
Мамлекеттик салык кызматынын Бишкек шаары жана Чүй облусу боюнча ири салык төлөөчүлөрдү көзөмөлдөгөн башкы инспектор кармалды. Ал коррупцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын мурдагы жетекчилиги ири суммадагы каражатты кымырып кетиши боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында колго түшүрүлгөнү айтылат. Улуттук коопсуздук кызматы билдиришинче, Кыргыз темир жолу ишканасынын жооптуу кызматкерлеринен турган топтун ташып келүү кызматын аткарган жеке компаниялардын өкүлдөрүнүн, ошондой эле көзөмөлдөө жана текшерүү органдарынын кызматкерлеринин кылмыштуу ишине карата чара көрүлүүдө. Алар товар ташуу жана ар кандай кызматтарды көрсөтүүнүн баасын жогорулатып, мамлекеттик ишканадан ири суммадагы акча чыгарып кетүүгө аракет кылышкан. Директордун тамак ашына жана башка чыгымдарга деп мыйзамсыз каражат чогултуп жаткан Бишкектеги номер 54 мектептин мугалими жумуштан бошотулду. Ал эми мектептин директору Борисовага сөгүш жарыяланды жана ээлеген кызматына ылайыктуулугу каралат. Бул тууралуу шаардык мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда номер 54 мектептин окуучуларынын ата-энелери сөз болуп жаткан мектептин фондуна акча чогултуу фактылары боюнча журналисттерге кайрылышкан. Шаардык бийлик 2019 жылдын 10 октябрдан бери билим берүү башкармалыгынын Бишкек шаарындагы жалпы билим берүү мекемелеринде мыйзамсыз акча чогултууга тыюу салуу жөнүндө мыйзам иштеп жатканын эскертти. Баламды өлтүргөндөр жазалансын. Токмок шаарынын тургуну Гүлмира Жаркынбаева 7 каналдын редакциясына акыйкаттык издеп кайрылган. Мындан 4 жыл мурда анын уулун үйүнөн уурдап кетип, өлтүрүп, өз унаасында өрттөп туруп, кегети капчыгайына таштап кетишкен. Себеби ал акчаны процентке берүү менен шугулданып, көп адамдардын турак жайын тартып алып келген. Кылмышка шектүүлөрдүн мындай былык иштерине эрксизден күбө болгон 28 жаштагы жигитти атайлап жок кылышкан деген божомолдор айтылып келет. Шектүүлөрдүн күнөөсү аныкталганына карабай бир нече ирет сот залынан бошотулган. Учурда баланы өлтүрдү деп шектелген адам боштондукта жүрөт. Иштин чоо жайын кесиптешим Мерим Ташыбекова иликтеп көрдү. Сыртта жүрүп мен кантип тынчуктап тамак жей алам да. Ар бир күнүм мындай бир айтып да бере албайм, ал кандай өтүп атканынчы түшүндүрүп да бере албайм да. Гүлмира Жаркынбаева 28 жаштагы чырактай уулунан ажырап, 2016 жылдан бери акыйкаттык издеп келет. Анын уулун мыкаачылык менен өлтүрүп, сөөгүн өрттөп жибергендер татыктуу жазасын алмайынча жүрөгү тынч албай турганын айтат. Гүлмира Жаркынбаева уулу Жакшылык Дүйшөналиевдин өлүмүнө бир туугандар Бурулсун Чылпакбаева менен Бекиш уулу Тургунбек аттуу адамдардын тиешеси бар деп эсептейт. Бурулсун Чылпакбаева Токмокто элге процентке акча берген аял катары таанымал. Ал маркум Жакшылыктын ишенимине кирип, башкалардан алдамчылык жол менен өзүн ойгарып алган 7 турак жайды анын наамына каттаткан. Ошондон тартып Жакшылыктын тынч жашоосу бүлүккө түшкөн. Анан сиңдим, кызым чалышты. Повесткалар келип атат деп. Анан балама чалсам, мама бул таза эле формальность мага деле бир катышы жок деп ушинтти. Анан мен келдим май айында, келгенде эле 8-июнда кызымдын үйүндө отурсам ушул жерге издеп келди. Уулумду. Андан кийин билсем айылдагы энимдикине барыптыр. Токмокто сиңдимдин үйүнө ушул иниси экөө издеп жүрүптүр. Көп өтпөй Жакшылыктын телефону өчүп, өзү жоголуп кеткен. 3 күндөн кийин кегети капчыгайында унаасы менен бирге өрттөлгөн денеси табылган. Апасы анын маңдайкы тиштеринен улам тааныган. Мен ойлодум да, балам өлүү өрттөлдү же тирүү өрттөлдү деп уйкум дагы келбей калган да. Анан ушул экспертизадан көрдүк, ушул өлтүрүп туруп, анан өрттөптүр да. Ошол эксперт деле айтып атат. Мен практикамда бул биринчи жолу болуп атат мындай, бирок ушул из жашыруу үчүн эле кылат да мындайды. Бул боюнча кылмыш иши козголуп, иш 2016 жылдын ноябрь айында сотко өткөн. Далил заттар жана телефон чалуулар аркылуу кылмышка шектүүлөр дал ошол Бурулсун Чылпакбаева жана эниси Тургунбек Бекиш уулу экени аныкталган. Алардын күнөөлөрү далилденген, бирок Фемида өкүлдөрү ишти создуктуруп отуруп ушул күнгө жеткен. Өзү айтып аткан, мен актайм, мен чыгам баары деле процентке берген акчаларын алып аткандардан деле айтып атыптыр, ушинтип мен чыгам баары деле. Кулай ал биринчи медсестра болуп иштечкен, кийин
кредитный компаниясы бар экен, өзүнүн юридикалык билими бар экен. Анан жана мен балам айтып атпаймынбы, формальность деген сөз деле ошол жактан келди. Себеби мен балам лексиконунда андай сөз деле болгон эмес. Бул иш боюнча райондук, областык тергөөчүлөр иш алып барышып, аягында Ички иштер министрлигинин башкы иликтөө башкармалыгында тергелген. Ошондо Чылпакбаева аттуу аял 37 турак жайдын ээси экени аныкталган. Чылпакбаева 12 жылга эркинен ажыратылып, ал эми кылмышты жасады делген иниси Тургунбек Бекиш уулу сот залынан бошотулган. Андыктан жабырлануучу тарап кассациялык даттануу менен жогорку сотко кайрылган. Алар уулун мыкаачылык менен өлтүрүп, денесин өртөп салгандар мыйзамдуу түрдө жазасын алууга тийиштешет. Мага башка эч нерсенин кереги жок. Мен баламды ыйласам да, башымды жеп урсам да кайра кайтып келбейт экен. Бирок ушу Кыргызстанда 6,5 миллион киши болсо, ошонун ичинде мен деле Кыргыздын жаранымын. Баламды өлтүргөндөрдүн жазасын бергиле деген гана мен кайрылып атам да. Башка менде бир дагы неме жок да. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7 канал, Бишкек. Өлкөгө салым кошом десең, Рахматилла Амировтон барып үлгү ал. Айталы дегенибиз, Рахматилла Амиров 5 жылдан бери Бишкектеги көчө боюна гүлегип, шаарды жашылдандырууга камылга көрүп келет. Ал бул кылган эмгеги үчүн айлык акы деле албай, өзү шаарды көрктөндүрүп, ушундан рахат алат. Рахматилла Амиров менен кабарчыбыз Сапар Акунбеков баарлашып келди. Рахматилла Амиров 16 жылдан бери кеңсе буюмдарын сатып келет. Ал бир гана соода сатык менен алектенбестен бала кезинен бери күлейгүүнү кыялданып, өзүнүн короосун эмес, Бишкектин Үсөнбаев көчөсүн бойлото күл тигип, шаарды көрктөндүрүп келет. Рахматилла бул кылган эмгеги үчүн өлкө казынасынан айлык деле албайт. Болгону шаар көркү үчүн кызмат кылууда. Мен өзүм 15-16 жылдан бери ушул жерде констовар сатып иштейм. Мен жумушчу ордум. Анан бул тачкаларды ушул ставит алчоктон бөлөм жасап берген. Анан бош маалда мынайга бир аз гүлеги баштагам. Мына 5 жыл мурда. Биринчи бул 30 метрдей жерге келген болчу. Кийин анан өзүм да кызыгып, улам көбөйтүп отуруп, экинчи жылда улам чоңураак болду. Үчүнчү жыл биягын өттүм. Анан ошентип быйыл мына орто эсеп менен 350 метрдей жерге отургуздум. Муну Турат байкем алып келген үрөндөрүнө. Муну Люба деген чогуу иштеген эжекебиз алып келген. Ушинтип анан шаарды көрктөндүрүп атабыз да. Рахматилла алгачкы жылдары күл тигип жатканда айрым адамдар көчө боюна кантип гүл өстүрө алмак эле деп таң калышкан. Бирок 5 жылдан бери таң эрте туруп гүлдөрүн сугарып, баладай эле бапестеп карап келет. Арыкка суу чыкпай калган учурда айласын таап, унаа менен суу алып келип сугарган. Эртең келбеби? Ошон үчүн бүгүн куюп атам. Биздин жумуш күнүбүз 5тен башталат, анан 6ларда суу келет. Мен анан ошо маалда эле анан суу менен алек болом да, анан кардарларым келет, эжелер менен улуураак. Сен гүл тигесиңби же соода кыласың деп урушуп, ушундай күндөр болду. Анан сен гүлүңдү тигип жүрөр, биз бияктан соода кылып кетебиз деп башкалардан товар алып кеткен күндөр болду. Анан кээде өзүм деле ойлоп кетем, мен соодага келгем же гүл эккени келгем депчи. Айрым шаар тургундары гүлчүнүн эмгегин баалабай уурдап кетишет. Мен жокто, мен уктап атканда дегендей көчүрүп кетип эрте жазда. Мына жакшы немелерге мен ага ичимде эле оорубайт. Бирок жөнөкөй эле сураса деле берем менчи, менде көп аябай. Көрдүңөр го, бул эч жака батыра албайсың. Сурабай көчүрүп кетишет да, ушул ягы бир аз кишини зейинди кейтип калат да. Каарманыбыз кылган эмгегин эч кимге милдет кылбай эле жасай берет. Жөн гана ар бир адамга үлгү болсо, ошол менин кубанычым деп эсептейт. Эрмек кылып, эң башкысы ушул азыркы силердей курактуу жигиттерге үлгү болсо, булар да көрүп, ушинтип тиксе болот турбайбы, бакты көрктөндүрсө болот турбайбы деп бир үлгү ала турган болсо эле, ошол эле андан бир неме чыгарышты менин максатым деле жок. Мына роза гүл. Бул да жакшы өндү быйыл. Быйыл 2-3 жылга жакшы неме болот. Сапар Акунбеков, Калыс Бактыбеков, 7 канал, Бишкек.
Машинанын тетиктеринен жер казуучу трактор жасаган үй бүлө Ноокат районундагы Денислам Мухаммедали уулу устачылык кылып атасы менен атайын унаалардын тетиктерин чогултуп чакан жер казуучу трактор ойлоп табышкан. Учурда бул айыл элинин керегине жарап талаа иштерине бир топ жеңилдиктерди жаратууда. Ноокат районундагы дыйкандын үй бүлөсү картошка казуучу трактор жасашкан. Үй бүлө жер иштетүү менен алек болгондуктан чакан техниканы жасап, оор иштерин жеңилдетип жатышат. Бул техниканы арканда унаалардын тетиктеринен кураштырып чыккан. Буюрса мындан чоңураак кылып, кубаттуураак кылып, дагы көбүрөөк кызмат аткара турган кылып, чоңураак трактор жасаганга планыбыз бар. Эми бул кичинераак болгон себеби ошо эгинди дебелеп койбосун үчүн кичинераак кылып ылайыкташтырып жасалган да. Мындай буюмду жасоого Денисламдын атасы мурдатан ойлонуп интернеттен дагы маалымат алган. Бир техниканы жасоо үчүн 15 күндүк убакыт алат. Учурда алардын колунан жаралган тракторлоруна айылдыктардын суроо талабы күч. Илгерки машинага бергеле аткан машинанын тетиктеринен мисалы үчүн бунун коробкасы жүгүле автоунаанын немесине таандык, автоунасына. Ал эми моз, арканкы мозу дагы Москвич автоунасына таандык. Дөңгөлөктөрү УАЗик машинанын дөңгөлөктөрү. Уролу дагы ошол жүгүлөнүкү. А бул мотору электр энергиясын чыгарып берүүчү движоктун мотору да. Учурда Ноокатта картошканын бышуу убагы жетиле баштады. Бул учурда колдо жасалган трактор жардамга келип, дыйкандардын ишин жеңилдетет. Анан да аз убакыт сарпталат. Азыркы учурда трактор чыгып калды. Тракторду жалдап келип өз атайын. Жалдап келип, ушу каздырып, оңой болуп калдык, эле бир топ эле. Ошол эми. Канчага жалдап келесиздер? Ушул эми бул жерде 200-300 сом эле кылып берет, арзан эле. Чакырган адамдар көп. Кээде өздүкүнө дагы бошобой калат булчу. Элдин кызматын кылыпчы. Бул сыяктуу трактор жасатуу үчүн башка аймактардан дагы буйрутмалар түшөт. Буга чейин мындай машинадан 4-5 жыл аралыгында 15 чакты сатышкан. Алардын ар бири 50 000 сомго чейин бааланган. Мерим Алмазбек кызы, Мирзат Нууманов, 7-канал, Ноокат району. Бул жуманын биринчи күнү мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Бизди Facebook, Instagram жана YouTube'дан да көрсөңүздөр болот. Түз эфирде мен Шергаzy Турдукулов болдум. Башталган иш жумалыңыздар ийгиликтүү өтсүн. Көрүшкөнчө.